Нурсултан Тентиев өзү студент кезинде бир топ кыйынчылыктарды басып өткөндүктөн бүгүнкү стартап сынакка билим берүүгө жаңы ыкма киргизүү максатында өз долбоорун жазып келген. Айтымында анын долбоору окуучуларга, студенттерге жана мугалимдерге да жеңилдик алып келет. Проект касается сферы образования. Менин долбоорум билим берүү жаатында. Биринчи этапта Кыргызстанды камтыса, кийинчерээк дүйнөнүн билим берүү системасына киребиз деп аракет кылып жатабыз. Себеби инновациялык билим берүү ыкмасы колдонулат. Повысить эффективность образования. Республикалык стартап Кыргызстан сынагы быйыл 2-нчи рет өтүүдө. Ага 7 облустан жалпы 256 катышуучу өз долбоорлорун жөнөткөн. Алардын катарын билим берүү, агрокультура, өндүрүш, кайра иштетүү жана IT тармагы толуктайт. Учурда катышуучулар калыстардын алдында өз долбоорун жактап, 3 мүнөттүн ичинде артыкчылыгын баса белгилеп көрсөтүүгө тийиш. Проект эмне үчүн ушул 500 миңге барып атат, эмне үчүн татыктуу, эмнеге сарптайт бул акчаны, анан биздин жергиликтүү экономикага кандай салымын кошот. Албетте биз Кыргыз патент бул жерге чоң талап коюп атабыз. Ар бир келген өтүнмө жанакы өзүнүн жаңычылдыгы болуш керек. Андан сырткары ушул Кыргыз патент бир чоң максат коюп атат. Келип түшкөн өтүнмөлөрдү бир гана ошол 500 миңди берип коюп эле жиберип койбой, биз буларды бүгүнкү тандоодон кийин 2 айдын ичинде үйрөтөбүз. 2 айдын ичинде биз буларга бизнес планды кантип жазыш керек. Бизнес план жазганда эле бул баштапкы этаптагы жанакы ишкерлер да, буларчы жерлерден келген ишкерлер, булар менторский поддержка деп коет экен, окутуу. Бул чоң акча каражатты талап кылат. Ошон үчүн ар бир эле жер-жердеги жанакы өтүнмө ээлери мындай окутуу курстарын өзүнө мындай, как сказать, не позволит дегенде да. Анан ошон үчүн биз бул конкурска бирден бир чоң максатыбыз ушул окутуу болот. Былтыркы жылы өткөрүлгөн мындай сынакка 320 долбоор катышкан, арасынан 4 долбоор жеңүүчү болуп чыккан. Аларга Кыргыз патент тарабынан 500 миң сом бөлүнүп берилген. Учурда Жумгал районундагы этти кургатып гүл азык даярдаган ишкер жана бионикалык протезди ойлоп тапкандар ийгиликтүү иш алып барышууда. Мунара Кадырдин кызы, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.